Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatly momун musulmanlar. Bugün men sizler menen ar türlükкө толеранттуу болуу жөнүндө сөз кылгым келип атат. Элдердин маданияттардын жана тилдердин ар түрдүүлүгү кокустук эмес. Бул Аллахтын белгиси. Ал бизди ар түрдүү кылып жараткан. Бирибизди түшүнүүгө жана кабыл алууга үйрөнүшүбүз үчүн. Майда сүрөсүнүн 48-аятында Аллах Таала мындай деген: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Eger Allah kalasa, sizlerdi bir ile ümmet kılmak. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ. Бирок sizlerge берген нерселери менен сынаmak. Толеранттуулук бул динчил адамдын күчү, ички жарыгы жана акылмандыгы, ар түрдүүлүктү кабыл алуу, тынчтыкты, өз ара түшүнүүнү жана сүйүүнү бекемдейт. Урматтуу момун мусулмандар, толеранттуу болуп, бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.